Бүгүнкү курман айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Альянс Алтын компаниясынын атынан. Ушу бүгүн бир аз курмандык чалынган, ошодон кабыл алып коюңуздар. Айтыңыздар мына. Касиеттүү Курман айт күнү Альянс Алтын компаниясынын демилгеси менен бүгүн 3 бодомал союлуп, Шумкар Уй айыл аймагындагы аярлуу үй бүлөлөргө таратылды. Айттагы мындай кайрымдуулук элдин майрамдык маанайын көтөрүп, кубаныч тартуулады. Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз, ошо жетекчиликтин атынан. Силерден аман эсен болсун. Рахмат. Элдин кызматы. Мына Алтын Альянс компаниясы иштеп, мына элибизге жакшы жардам берген жардамыңар кайрымы ошо компанияга тие берсин. Мусулманчылыктын майрамы экен бул. Анан эми ошо эл журтубуз менен аман эсен бололу. Мана аябай жакшы да. Бүгүн майрам. Майрамдап жатабыз. Анан эми момунтип Алтын Альянс элди карап жатканыңарга чоң рахмат. Компаниянын бул камкордугун имамдар да жактырышты. Себеби Альянс Алтын жылына айт майрамында курмандык чалып, жылына элге эт таратып келет. Альянс Алтын компаниясына биринчиден ыраазычылык билдирип кетем. Бул эң туура чечим. Айылда муктаждарды ойлоп, мына бирден бодомал таратып атат. Мунун сообу албетте тиет. Эми курмандык бул важип амал деп коет. Мындан ары да көп ушундай жакшылыктарды, кайрымдуулуктар кыла бересиздер. Бүгүн майрамдаңыздар, көп жакшы дуалар кылыңыздар, көпчүлүктүн дуасы кабыл дейт. Мамлекетибиз өнүгө берсин, жерибизде жакшылык боло берсин, айылыбыз өнүксүн. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Алтын Альянс компанияга рахмат. Бул быйыл эле эмес, жылына ушинтип элге ушинтип бир уй сойдуруп, ошо элге таратып бериңиздер деп жылына келет. Колдон келип турган нерсени берсе, бул жакыр адамдарга, алар да мына ушу эттерин жеп, ошо дуа кылып, кубаныш керек да. Эл катары майрамдаш керек алар дагы. Ошо Курбан айты куттуу болсун. Ушу берген Алтын Альянска Алла ыраазы болсун. Компаниянын өкүлдөрү ар бир үйгө барып, тургундарды айт майрам менен куттуктап, курмандыкка чалынган уй этин таратышты. Белгилей кетсек, жардамга муктаж үй бүлөлөргө көңүл буруу компаниянын социалдык жоопкерчилигинин бир бөлүгү болуп саналат. Курман айт майрамын майрамдоо максатында Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинин чечими негизинде ушул бизде жалпысынан 4 бодомал курмандык чалынып атат. Биздин аймагыбыздагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, андан тышкары ушул Талаш шаарыбыздагы кыздар медресесине эттери таратылат. Себеби бүгүнкү Курман айт майрам бул жалпы элибиздин майрамы. Учурдан пайдаланып Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинин атынан жана ошондой эле жалпы эмгек жамаатынын атынан биздин бардык мусулман бир туугандарыбызды Курман айт майрамы менен куттуктайбыз. Улуу Курман айт майрамында ар бир биздин Талас облусунун жарандарынын бардык каалоо тилектердин максаттарынын кабыл болушуна тилектешпиз. Альянс Алтын компаниясынын Курман айттагы кайрымдуулук иш-чарасы жергиликтүү тургундардын ыраазычылыгына ээ болду. Ал эми эртең компания тарабынан Талаш шаарында дагы бир бодомал союлуп, эти кыздар медресесине берилет. Аталган компания мындан ары да социалдык багыттагы долбоорлорду уланта берерин билдирди.